Алтынай Сейітбековна, сіз айтсаңыз, парламенттік сағат болады деген хабарды қашан алдыңыз? Уақыт тоқтат. Бир нече күн мурун алганмын, так айта албайт экенмин. Азыр кайсы именно күнү? Бир нече күн мурун. 19 апрель 2017 жылы Жогорку Кеңештин токтому кабыл алыныптыр. Сиз ушул маселени өкмөттүн деңгээлине чыгардыңызбы? Коллегиалдуу карадыңызбы өкмөт жыйында? Именно өкмөттүн жыйыны форматында караган жоксуз, бирок жумушчу өзүбүздүн отурумдар бул боюнча болот албетте. Сиз билесизби, бул Жогорку Кеңештин токтому менен 2017 жылы сиздердин жумуш өкмөттүн жумушу канааттандырарлык эмес деп табылган болчу да? Ооба, билем. Бул кандай мамиле анан? Шуну бир өкмөттүн деңгээлине чыгарбай эле бере бересиңер мындайчы? 17 жылы ушундай чечим кабыл алганда балким ошол убакта чыгаргандыр, мен аны так айта албайт экенмин азыр. Бирок бир жыл ичинде биз болсо бул маселе боюнча бир топ жолу жумушчу мындай форматта ишти алып бардык, бирок мындай жыйынга өкмөттүн жыйын форматында чыккан жок. Мына мен азыр жоопторду алып мамлекеттик органдын абдан канааттанбай жатам да. Бир гана мүмкүн башкы прокуратура кичине бир жооп бериптир, калгандарыныкы жөн эле отписка болуп эле бири-биринин переписканы көчүрмөсүн бизге жөнөтүп койсуңар да. Кандай дейсиңер ушугачы? Кандай баа бересиңер өзүңөр? Бул кандай мамиле булчу? Жогорку Кеңештин токтомуна болуп аткан мамиле ушулбу? Алазима чеми ошол Жогорку Кеңештин комитеттин чечиминде каралган маселелерге жоопторду биз айтканга аракет кылдык, кандай иш жүрүп атат. Ушуну бир жыйында карап, бир бирдиктүү бир справка кылып, өкмөттүн позициясы менен бизге кийирсеңер, бизди да кыйнабай, өзүңөр да кыйнабайт белеңер дейм да. Азыр мына мен карайынчы, инвентаризация деди, бүткөн жок. Ведомстволук комиссия түзүлсүн, мыйзамсыз приватташтырылган экинчи пункт турат. Объектилерди кайра карап берилсин, башкы прокуратурага сунуштар берсин дептир. Канча сунуш бердиңер? Алазимович, межведомственный комиссия 12 жылы түзүлгөн. Ал боюнча эми так именно канча, бирок ошол акыркы 2 жылда айттыңыз, канча сунуш бердиңиз? Биздин сунуш менен башкы прокуратура тарабынан дагы ушул иштер в том числе. Так айтсаңыз, канча сунуш бердиңиз сиз келгенден кийин? Азыр айта албайт экенмин, Алазимович. Мына ижарага берүүнүн тарифин карап чыксын дептир. Канча карап чыктыңар? 2017 жылга чейин канча бюджетке келген ижарадан? Азыр мына 2018 жыл жыйынтыгы менен канча келди бюджетке? Шуну айткылачы. Тарифтер боюнча азыр бүт ижарага берилген имараттар, жерлер, алар болсо аукцион, электрондук аукцион негизинде берилген. Салыштырып мага 2 эле цифра айтып койгула. Азыр мүлк фонду айтып берсин. Ижарага берген боюнча былтыркы 18 жылдын жыйынтыгы менен 158 миллион түштү. Салыштырмалуу 17-де 112 миллион түшкөн. Тарифти карап чыктыңар, канча пайызга көтөрдүңөр? Тарифти биз пайызга көтөргөн жокпуз. Минэкономдун положениясы бар, ошо положениясы боюнча эсептелет. Бирок октябрь айынан баштап, 18 жылдын 1 октябрынан баштап ЭТПга өттүк, электронный аукцион. Мурда конкурс болсо, азыр аукцион аркылуу электрон аукцион менен ижарага алышат. Мына саламаттык сактоо министрлигинин жообун мен көргөн жокмун. ФОМСтун 2017 жылкы отчетун 2018де пландары менен өзүнүн жасаган ишин бизге жөнөтүп коюпсуңар да. Мына бир дагы булга тиешеси жок маселени бизди карап отурабыз могу жерденчи. 30 парак материалды. Бизге эмне кереги бар? ФОМСтун отчетун карап атабыз бүгүн. Мына бул силердин болгон мамиле. Ооруканалардын ичинде канча жеке менчик ооруканалар же имараттар курулушун айткылачы. Урматтуу Алазимович, бизде бүгүнкү маалымат боюнча негизи биз министрлик аркылуу ушу арендага кетчилер биздин атайын комиссия менен жүрөт. Бүгүнкү күндө 285 арендатор бар, ушу биздин государственный деген. Муниципальный бары ал
мэрия менен же ошол эмелер менен жүргүзүлөт. Эгер Бишкек боюнча карасак 114 арендатор бар, ошонун ичинен ар кандай Дастан Ишбек, суроом кайталап атам. Менчи канча жеке менчик оорукана ичине курулду? Канча имарат курулуп кетти оорукананын ичине деп атам. Оорукананын ичине Жеке менчик арендана жеке менчик курулгандан Ош шаарында гана 1-2 жерге ошондой курулуптур. Ош шаарында бир чайкана, кафенин ордуна, анан биздин бир больницанын эмесине курулган. Калганын көпчүлүгү арендада, анан ошону соттошуп алганга аракет кылып атабыз. 10 секунд. кош койсоңуздар, мен кайталап коеюн. 10 секунд. Мына жанагы жеке менчик деген имарат үйлөр курулуп атат, мечиттер курулуп атат, больницалар курулуп атат. Сиз мындай владеть этпейт окшойсуз. Анан муну бүгүнкү жооп канааттандырылган эмес болуп атат да, бир жак. Бул данныйдын баары бар. Мен кат жүзүнө берейин, менин колумда турат.